Мас абалында машина айдаган Гүлнур Сатылганова кармалды. Ырчы Гүлнур Сатылганова Мас абалында унаа башкарып бараткан жеринен кармалган видео тарады. Окуя болжол менен 27 октябрь күнү болгон. Милиция кызматкери ырчынын Toyota Land Cruiser Prado унаасы Коопсуз шаар боюнча айып пулдары төлөнбөгөнү үчүн токтоткон. Сатылганова спирт ичимдигин ичкенге шек жаратып, наркологиялык борбордон текшерүүдөн өткөн. Жыйынтыгында анын спирт ичимдигин ичкени аныкталган. Булак Арыба Кейжи. Белгисиз адамдар журналистке кесилген иттин башын жөнөтүштү. Журналист Эркежан Исаковага белгисиз адамдар кесилген иттин башын жөнөтүштү. Бул тууралуу Исакова кечээ 28 октябрда социалдык тармактагы баракчасына жазып чыкты. Жазганына караганда, анын атына жөнөтүлгөн посылканын ичинен кесилген иттин башы чыккан. Кечээ кечке маал мага Бишкек шаарынан келди. Кутучага салынып шөкөттөлүп, скотч менен айда оролгон экен. Ичинде белгисиз бир жандыктын мыкаачылык менен кесилип, тили чыгып калган баш сөөгү болуп чыкты. Эми мындай туугандар: чынында көзүм көрүп, кулагым укканды, анын ичинен элдин көйгөйүн, өзүм жашаган коомдогу болуп жаткан туура эмес көрүнүштөрдү, коррупция аралашкан иштерди, саясий өңүттөгү сын пикирлерди коомчулукка, социалдык тармактарга блогер катары ачык билдирип жүргөнүм чын. Баш кесмек бар, тил кесмек жок демекчи. Мен муну менен позициямдан кайтып калбайм же коркуп калбайм. Болгону кыз кишиге ушундай нерсе жөнөтүү, ушундай мамиле кылуу туура эмес деп ойлойм. Кудай деген пендемин, баарыбыз бир гана улуу Аллах Тааланын алдында гана алсызбыз. Жаратканын алдында гана күнөө кылуудан коркушубуз керек жана мыйзам алдында гана жооптубуз. Бул көрүнүш мага эмес, коомчулукка болгон коркунуч. Бүгүн мага карата болгон коркутуу эртең дагы бирөөнүн башына келбейт деп эч ким кепилдик бере албайт. Бүгүн тиешелүү жактарга арыз жаздым. Сураныч коомчулуктагы, активист байке эжелер дагы кайдыгер карабай, оюңуздарды билдирүүгө чакырам. Улуттук коопсуздук комитети баштаган тиешелүү органдар посылка жөнөткөнүн дагы, буйрутма бергенин дагы таап, мыйзам чегинде чара көрүп, мага коркунуч туулбай, зыяны тийбей тургандай чечип берүүңүздү суранам деген. Булак Багыт Кейже.